Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн реестр боюнча сүйлөшөбүз. Эмне үчүн Кыргызстандын жарандары таджик өзбектерге караганда көбүрөөк реестрге түшүп калып атат жана ошол реестрден такыр болбой калганда кантип чыгуу жолун кыскача айтып кетебиз. Сөз баштаардын астында кичинекей жарнама. Кыргызстанда Доскредобанк алдыңкы банктардын бири жашынакай акция уюштуруп жатат. Ким Кыргызстанга тыйын которсо, Доскредобанктан ошо тыйынды алса же Симба деген мобилдик приложениясынан 30 апрелге чейин жүздөгөн техникалык беректер жана 2 автоунааны ойнотуп атат. Баарыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуздар, балким ошол утуштун ээси сиз болуп каласыздар. Урматтуу мекендештер, негизде реестр деген бир чоң бале чыкты. Тилекке каршы анан кийин көптөгөн биздин жарандар өзбек тажикке караганда көбүрөөк реестрге түшүп калган себебинин бири бул эмгек келишими жок. Өзбек менен таджиктер болсо, булар ай сайын 10 000 рубльдан ашык регионго жараша патентке акча төлөп турат дагы. Ошонун негизинде автоматтык түрдө жанагы патенттик системанын негизинде регистрациясы узартылгандай болуп эле ошо жүргөн мөөнөтү узарып кете берет. Ошол себептен ай сайын алар ошо акчаны коротот дагы, ошонун негизинде алар реестрге статистика боюнча халктын санына караганда азыраак түшүп атат. Кыргыздар болсо, бизден орус тарап налог алыш керек. Налогду болсо бизден эмгек келишимдин негизинде налог төлөнөт. Ошон үчүн эмгек келишим сөзсүз болуш керек. Ошонун негизинде ОВМге барып туруп документтерин алып барып, аны узартыш керек деген деп эле улам эле айтып келатабыз. Бирок көпчүлүк мекендештер баарыбызга белгилүү, реестрден чыга албай атат. ОВМге запись жок, 1 айлап, 2 айлап, кээ бир ОВМдер 3 айлап запись жок, очередь жок. Бул болсо ошо ОВМдин жетишсиздиги. Биз жакында Кыргызстанга барып президент менен жолугабыз, Кудай буйрса Садыр Нуркожоевич менен. Ушул маселени дагы сөзсүз түрдө көтөрөбүз, айтабыз, көйгөйүбүздү жеткизебиз. Анан кийин бир учур, эгерде силер такыр эле реестрден чыга албай атсаңыздар, Россия Федерациясында визаран деген система иштейт. Бул 1 жылдык календардык жылдын ичинде 365 күн болсо, ошонун 90 күн эле жүрө аласыңар. Эгерде работа деп кирсеңиз дагы, бирок ошо миграциялык картанын аркасында печатыңар жок болсо, 90 күндөн ашар менен реестрге киргизип коет. Ошол системаны жок кылыш үчүн Кудайга шүгүр, бул система 1 жыл тоголок иштебейт. Бул календардык жыл болуп эсептелет. Демек 1 январдан баштап 2025, 31 декабрь 2025тен 5ке чейин. Эгерде силер жаңы жылга чейин Кыргызстанга чыгып кете турган болсоңуздар, анан кийин реестрден автоматтык түрдө чек арадан чыккандан кийин 1 жуманын ичинде чыгасыңар, карталарын бүт баары ачылат. Жаңы жылдан кийин келсеңиздер, жаңы киргендей болуп эле, кирди чыкты кылгандай болуп, жаңы киргендей болуп, сопсонун жашынакай киресиңер, бирок 90 күндүн ичинде кайрадан жана документтин баарын тууралап, миграциялык картасына аркасына печать штамп койдуруп, эмгек келишимди түзүп, сахарова процедурасын бүт баарын өтүп алыш керек. Ошондо силер толук кандуу легалдуу боло аласыңар. Эгерде такыр эле силерде мүмкүнчүлүк чыкканга жок болбосо, бул азыркы күндө эң оңой жана легалдуу шарт. Ошон үчүн ким реестрден такыр эле чыга албай атса, Кыргызстанга барганды пландап жатсаңыздар, жаңы жылга чейин чыгып кетиңиздер. Жаңы жылды тааныштар менен, достор менен, туугандар менен, бир туугандар менен, ата энеңер менен тозуп туруп, анан кийин жаңы жылдан кийин 15 январларда келесиңер, шашпай этпей эле. Ошондон кийин чыксаңыздар, чыгып легалдашып алсаңыздар болот. Бул эми кичинекей лайфхак, кулағыңарга күмүш сырга. Анан бул жаатында дагы кандай суроолор болсо бизге комментарийга жазып койгула. Кийинки выпусканы сөзсүз түрдө ошо суроо жоопко жооп беребиз. Суроо жоопту болсо ошо YouTube каналга кириңиздер. YouTube каналдын астындагы суроо жооптордун бүт баарын карап туруп, эң актуалдуу 10 суроого жооп берип турабыз. Муну болсо кийинки чыгарылышта кылабыз. Кичинекей жарнама аяктап атканда, барыбыз Кыргызстанга жүк беребиз, дары-дармек беребиз, документ беребиз. Осман Экспресс деген уюм бар. Bir күндө 600 рубльдан баштап Кыргызстандын булуң бурчуна жеткизип берет. Телефон номери +7 925 87 000 78 номери, Волгоградский проспектте 1-выходтан чыкканда. Колдоно бериңиздер. Көрүшкөнчө мекендештер. Сак саламат болуңуздар.